Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Келиңиздер, эжелер, сиңдилер, кошулабыз. Азыр биздин коногубуз дагы келип калат, буйрса. Келиңиздер. Алейкум ассалам. Айжан эже, кандайсыз? Biraz kişi azırak bu ne bugün? Келиңиздер. Алейкум ассалам. Жакшы, алхамдулилля. Азыр кошойлу. Ne? Бүгүнкү эфирге клуб Бакыт деген клубдун негиздөөчүсү Венера Букутаева эжебиз келмекчи. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыңар? Табы? Венера эже кандайсыз? Жакшы. Кыздар, biraz тааныштыра кетели. Венера эже Бакыт деген клубдун негиздөөчүсү, азыр аялдарды өнүктүрүү боюнча аракеттенип, ушул жакта эмгектенип жүр, психолог. Венера эже, мен сизде тез султандырган айым деген курсуңузду окуп жүргөндө окуп баштаган болчумун да бул жолдучу. Сиздин окуучуңуз, сиздин кейсиңиз деле болуп эсептелем. Бул жолго ошо сиздин биринчи курсуңуздан окуп, biraz кызыгып, ушул жолго келип калдым. Аялдарга biraz дагы болсо өнүктүрсөк, biraz да болсо пайдабызды тийгизсек деген максатта. Азыр сиздин Бакыт клубуңузда дагы өзүмдүн туугандарым, эжелерим, сиңдилерим окуп атат. Сон. Баштай берели, Венера эже. Бүгүн негизи аялдык энергия боюнча сөз болмокчу да. Мен сизге суроолорду берсем, сиз biraz кыскача жооп берсеңиз, биякта адамдардан келген biraz суроолорубуз бар, подписчиктерден келген. Суроо жооп или суроо жооп сыяктуу. Мен сизге ошо энергия боюнча суроолорду биякта берген. Biraz өзүңүз кыскача айтып кетсеңиз болот. Энергия боюнча, энергия деген эмне, өзү такыр эле аял менен эркектин мамилесине бул энергия өзүнүн таасирин тийгизеби деген сыяктуучу. Жок, мындай кылалы. Азыр мен суроолорго жооп берсем, мен азыр өзүм үнүмдү угутум да, мен үнүмдү тыңдап койсом, мен удобно чтобы говорить. Слышно? Мен өзүмдүн үнүмдү угутам да. Мага жакшы эле угулатат сиздин үнүңүздү. Мен өзүмдүн үнүмдү өзүм угутам да. Сиз кайра чыгып кайра киресизби? Сен просто үнүңдү угутуп койсоң. Эмичи, жакшы эле микрофон менен, может. Кыздар, силерге кандай? Мен все равно өзүмдүн үнүмдү угутам да, мне неудобно так говорить. Она мне сбивает мысли. Бирөөлөрүнө жакшы эле угат, бирөөлөрүнө кайталанып жатат дейт, угулбай жатат дейт, таптакыр эле жаңырып жатат. Бул эмнеден болушу мүмкүн, Венера эже? Ну, это от твоего звука микрофона. Азыр мен наушник микрофонду сайып көрөйчү. Ушундай болгондо эже. Бирок мага угулуп атпайсың. Да, теперь нормально болуп калды.
Сиздики болбой калат. Все, теперь улыбка қалды, да? Мне кажется, теперь нормально. Нет, все равно слышно. Короче, ходим, да? Мен микрофонду сайганда өзүмө эчтеке угулбай калат да. Анан ошондо сиздики может жаңырбай калаткандыр. Наушник жоқ па? Наушник бар болчу азыр. Болды, тақтың? Эми жакшы эле угулуп атат, да? Эми жаңырбай калды. Барыңар, куш келипсиңер. Мен катталуучуларым, жаңы катталуучулар, андан тышкары бул баракчамда катталуучуларына барыңарга ассаламу алейкум. Эмесе эфирди баштайлы. Эфир суроо жооп эфир боло турган болсо, анда сабак өтүлбөйт. Мен сразу айтып коеюн, сабак өтүлө турган болсо, анда сабак өтүлөт да. Кайсынысын тандайсыңар? Кандай дейсиң? Суроо жооп кылса, анда сабак өтүлбөйт да. Анан жоопторго баары бир деле адамдар толук кандуу жооп алышпайт. Анткени ар бир адамдын өзүнүн көйгөйү бар. Андан тышкары ал көйгөйдү чечиш үчүн, айтып бериш үчүн бер жагы бир китепти айтып бериш керек да. Бул эфир кыска эфир болуп аткандыктан ал деген адамдарга эч кандай пайдасын алып келбейт да. Biraz başını sana koyacağımız sana enerji boyunca yani akırında sorularga vakit bulup kalsa sorularga bereriz. Анда эмесе сабак боло турган болсо, бүгүн биз энергия боюнча сүйлөй турган болдук. Негизи энергия деген эмне? Энергия деген бул бардык нерсенин ичинде, бардык жерде, бардык адамдарда бар нерсе да. Башкача айтканда, биздин ички кыймылдаткычыбыз деп койсок болот. Бул энергиясыз негизи адамга жашоо дагы кыйыныраак болот. Энергия деген 4 түрү болот. Адамдардын бул деген эми биринчиден барыңарга белгилүү эле физическая энергия деп коет. Физикалык энергия, аны физикалык энергия, андан тышкары ой жүгүртүү, башкача айтканда мээнин энергиясы дагы бар. Андан тышкары биздин рухтун энергиясы бар. Жан дүйнөнүн андан тышкары бул биздин сезимдерибиздин дагы энергиясы бар да. Биз деген энергияны ушул 4 нерседен алабыз дагы, анан ушул 4 нерсеге дагы коротобуз. Энергия келип жана кеткенде дагы бирдей келип кете берет да. Биринчи бул физикалык энергияны алып көрсөк, көбүнчөсү энергиянын астыгынын көрсөткүчтөрүн белгилеп өтүш керек да. Эми ар бир сабактын башында эмнеге, каяка энергия кетет, эмнеге адамдар бир нерсени баштаганда аягына чейин бүтүрбөйт деген суроолор көп келет да бизге. Андыктан биз деген ошол энергиябыз каяка кетип калышын тактап аныктап алышыбыз керек да. Биринчиден бул көбүнчөсү сезимдерди алып караганда, сезим жактан эң чоң биздин тоскоолдук сезимдер менен бул коркуу сезими да. Коркуу сезими адамдардын көп энергиясын алып жок кылат да. Коркуу сезимдери биз ойлойбуз, мен эчтекеден эле коркпойм депчи, бирок чындыгында адамдардын коркуу сезимдери өтө көп. Бул фобиядан да тышкары кээде байкабай калган нерселерден деле корко беребиз да. Башкача айтканда, мен магазинден орусчаны жакшы билбейм да, нанды кантип сурайм, же болбосо туура эмес сурап алсамчы, же болбосо аптекадан рецептин мисалы үчүн атын таппай, же болбосо окуй албай калганда тартынганыбыз деле бул коркуу сезимдерге кирип кетет. Анткени коркуу сезимдер организмде көптөгөн процесстерди жаратат да, адамга керексиз процесстерди жаратат.
сезимдер негизи бул адамдын физиологиясына дагы чоң таасирин этет. Эмнеге? Анткени сезимдердин негизинде организмде көптөгөн гормондор өөрчүп, баягындай таасир этчү гормондор өөрчүп баштайт да. Мисалы үчүн баягы серотонин, домофин деген гормондор, бул гормондор негизинде адамдын баягы иммунитети да түшүп кетет, кандайдыр бир ооруларга да чалдыгат. Андан тышкары адамдын баягы башкалар менен баарлашуусуна өтө чоң баягы терс таасирин тийгизет. Энергия эмоционалдык жактан өтө баягы таарынуу сезимдерине дагы көп кетет да. Биз таарынып аткан адам биз таарынып атканын деле билбей калышы мүмкүн. Биз ойлойбуз, мен таарындым, болду, ага жамандык кылып атам депчи бир четинен. Бирок биз таарынганда биринчиден өзүбүзгө эле залакысын келтиребиз да. Анткени ал таарынган адамга баары бир да, силер таарынып атасыңарбы, таарынган жоксуңарбы, ал деген аны сезбейт. Буну сезип аткан силерсиңер. Аны сезип гормондорду, терс гормондорду өөрчүтүп өнүктүрүп аткан өзүңсүңөр да. Ошон үчүн таарыныч сезимдер дагы өтө мындай көп энергияны бизден алып жок кылат да. Эмоционалдык энергия көбүнчөсү кандай десем туура баягындай терс эмоциялардан дагы көп алат да. Башкача менен ойлоп, ар кимге кызганып, күйөөбүздү көп наалып, бирөөгө таарынып, коркуп, тынчсызданып, жинденгенде бизде ушундай ичибизде толтура терс сезимдер өөрчүй берет дагы. Бунун негизинде орустар да айтат, беда не приходит одна дейт. Бунун негизинде бизде эми квантовое поле дегенде эми силер түшүнбөйсүңөр азыр, бирок жөнөкөй сөз менен айтып кетейин. Бизде терс жана оң энергия бар да, ар бир адамдачы. Силерден кайсы энергияны жандыруу бул силерден көз каранды да. Мисалы үчүн терс энергияны жандырып алсаңыздар, ал дагы өзүнчө бир күч алып, өтө чоң куюн сыяктуу силердин жашооңорду баягы бүлдүргөнгө аракет кылат да. Башкача айтканда, мисалы үчүн силер магазинге кирип, өзүңөр жактырган нанды таппай калсаңар, нан жок экен деп баягы бир момундай виток деп коет орусча. Бир мындай сезим менен кыймыл жасайсыңар да ичиңерденчи, мындай нааразы болуп ошого. Анан кийин эшикке чыгып, бирөө түртүп кетсе, эмне эле мени деле түртүп кете берет деп, үйгө жеткенче ит баягы бирөөнүн ити силерге азылып, мындай үрсө, эмнеге мага эле үрө берет деп, анан кийин бирөөнү көрүп калсаңар, мен күйөөмө ушундай эле аялдар жагат, именно ушундай фигуралуу, эмнеге менин фигурам мындай эмес деп салыштырып, андан кийин дагы үйгө киргенден кийин балдарыңар ызылдаса, деги ушулар дагы жанды койбойт, менде качан нормалдуу жашоо болот деп баягы биз наалый берсек, мындай бесконечно, бул баягы биз жандырган терс энергия күч алат дагы, анан кийин жашообузда жаман нерсенин баардыгын тартып келе берет да. Башкача айтканда, көбүнчөсү машина бузулуп калат, ваннадан суу агып кетет деген сыяктуу. Жумушка барсаң жумуш болбой, карыз төлөнбөй, кредиттер төлөнбөй, үстүнө дагы карыз алынып, андан тышкары бирөө балдар ооруп калып, же болбосо өзүбүздүн дагы баягы тууган туушкандар менен дагы мамилелер да бузула баштайт да. Башкача айтканда, терс энергетиканы биз өзүбүз мындай күч алдырып, жандыртып алабыз дагы. Бул деген баягы куюн сыяктуу жашообузда ар нерсени тартып келе берет. Ошол эле учурда адам деген өзү чечет да. Алла таалам бизге ушундай бир сонун чечим берген экен да. Силер баягы тандасаңар болот, жамандыбы же жакшыныбы дегендечи. Силер ошол эле учурда баягы оң энергияны дагы жандырып алсаңар, бул дагы силердин колуңардан келчү нерсе да. Баягы эле магазинде, дүкөндө кетип баратканда нан таппай калсаңар, эмели нан жок экен, анда сонун үйдөн калама жасап берем деп силер оң энергияны жандырып, андан магазинден чыгып бүтүрүп атса деле баягы сонун күчүк экен деп баягы жанынан өтүп кетип,
үнү да кызыкта экен деп таң калып койсоңор, мисалы үчүн үйгө келип балдар ызылдап атса, алар менен чогуу ойноп, мисалы үчүн баягы тамагыңар күйүп баратса, мейли эмкиде анда башкача температура менен газды жандырат окшойм деген сыяктуу өзүңөрдүн жашооңордогу силер ойлогондой жаман нерселер болуп атса дагы анын ичинен жакшысын караганды үйрөнсөңөр, силер баягы оң жакшы энергетиканын куюнун, мындайча айтканда, аябай мындай жандырып аласыңар дагы, жакшы нерселерди, сонун нерселерди жашооңорго тартып келе бересиңер да. Бунун негизинде карыздар дагы билинбей төгүлүп калат, күйөө дагы мындай күтүүсүздөн силердин маанайыңарды дагы көтөрүш үчүн сонун белектерди алып келет. Балдар дагы жакшы окуп, силерди дагы баягы кубантып, тууган туушкандарыңар менен дагы сонун баягы мамиле куруп, сонун баягы адамдарга жолугуп, жакшы акчага татыктуу болуп, үй алып, машина алып, башкача айтканда, бардык жактан дагы силер жалаң гана бактылуулукту тарта турган, өзүңөргө жакшы нерселерди тартып келе бересиңер. Башкача айтканда, бул эки энергиянын кайсынысын жандырам дегениңиз өзүңүздөн да. Анан кийин бул көбүнчөсү биздин адамдарда биздин энергияны дагы эмнелер алып коет да көбүнчөсү. Бул ошол терс сезимдердин негизинде биз дайыма дүйнөдөн, жашоодон ар кандай негативдүү маалыматтарды алгандан дагы биздин энергиябыз кете берет да. Башкача айтканда, баягы терс куюн адам дагы жанып кетиши мүмкүн да. Мисалы үчүн телевизордон бирөөнү зордуктап кетиптир, катастрофа болуптур, же болбосо аварияларды Инстаграмдан көп көрөбүз, же болбосо бирөөнү уруп коюптур, мушташып кетиптир, тияк бирөөнү тоноп кетиптир, бул кошунада мындай болуп кетиптир деп баягы биздин жашообузга көп маалымат келет эмеспи? Ошол маалыматтар дагы силерге жалаң терс маалыматтарды алып келе турган болсо, силер ошондон эле билсеңер болот, кайсы куюнду силер жандырып алганыңардычы. Бул маалыматтардан толугу менен чектелип алса дагы мүмкүн эмес, анткени жашоону жашаш керек, бирок силер анын баягы көлөмүн чектесеңер болот да. Ошол эле телевизорду, мисалы үчүн, мен калп айтпасам 20 жылдан бери көрө элекмин да. Мен телевизор жандырганды да билбейм да, пульт менен, мисалы үчүн, телевизордун пульту менен кантип колдонгонду да билбейм да. Бул негативдүү маалыматтар, ошол авария болуп калыптыр, же болбосо тиякта катастрофа болуп кетиптир деген нерселер, негизи бул менталдык силердин убактыңарды жейчү эле нерсе да. Силер ал жерден эч кандай ал жамандыктарга таасир эте албайсыңар да. Башкача айтканда, барып жардам көрсөтө албайсыңар, же болбосо аларга баягы эми эчтеке кыла албайсыңар. Жөн эле көрөсүңөр, бирок көрүүнүн негизинде терс сезимдерди сезесиңер дагы өзүңөргө эле зыянын тийгизесиңер. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн силер кандай баягы Инстаграмда баракчаларга катталгансыңар, кандай телевизордун кандай программаларын көрөсүңөр, алымдарды көрөсүңөрбү, же болбосо ошондой жалаң новостилерди көрөсүңөрбү? Ошого дагы көңүл бургула да. Кээ бирки кыздар баягы Инстаграмда дагы көп наалыган баракчаларга катталып алып, бирөөнүн үй бүлөсү жөнүндөгү маалыматтарды окуганды жакшы көрөт да. Ошолор менен чогуу ыйлап, чогуу алар менен переживать этип, чогуу алар менен деп аларга комментарий жазып, андай кылба, мындай кыл деп баягы өзүнүн кеңештерин бергенди да жакшы көрөт да. Бул өтө туура эмес нерсе да. Анткени силер аны окуп алып, баягы сезип койдуңар. Сезип койгондон кийин сезген нерсе мээңерге кирет дагы. Анан кийин бул өзүңөрдүн жашооңордогу норма сыяктуу болуп, жашооңорго дагы келип чыгышы да мүмкүн да. Ошон үчүн мындай нерселерден алыс эле болгон негизи оң да. Туура маалымат алып, туура адамдар менен сүйлөшүп, туура баягы каналдарды колдонгон жакшы да. Андан тышкары энергияны дагы эмне көп сарптайт бизден? Бул маалыматтын өтө көптүгү дагы да. Анткени биздин жашоодо азыркы заманда адамдын мээси баягы мынчалык көп маалыматты сиңирүүгө даяр эмес да. Ошон үчүн
силер өзүңөрдөн деле байкайсыңар болуш керек, бир мисалы үчүн тренерге, коучка жазылып, антип окуйсуңар дагы, ошол эле учурда бул да чыгып калды, буну да окуп коеюнчу деп аяка окуйсуңар, андан чыгып, мисалы үчүн дагы кандайдыр бир курстар чыгып калат, ал жакты окуйсуңар, анан жыйынтыгында эч жерден эч кандай баягындай жыйынтыкка келбейсиңер. Бул просто силер убактыңардын, энергияңардын туура эмес жакка сарптап салганын көрсөтөт да. Андан тышкары энергия дагы каяка кетет? Бул орусча айтканда токсичное окружение деп коет. Бул силердин чөйрөгүдөгү адамдар. Башкача айтканда ар бир эле адамдын баягы курбулары, тууган туушкан, андан тышкары кошуна колоңдор бар. Бирок кээбиркилери көп налганды жакшы көрөт, жашоосун айтып берген жакшы көрөт, күйөөсүн жамандаган жакшы көрөт. Кээбирки айымдар, мен билишимче, даже күйөөсүн жамандабай койсо, өздөрүн дагы бир кызыктай сезишет экен да. Анткени алар үчүн бул нормалдуу нерсе болуп көрүнүп калганда, күйөө жамандаганда ал ички сезимдер менен мен өзүмдүн курбума жагып атам деген сыяктуу сезимдер менен баягы көйгөйлөрүн айтып берет экен да. Бул просто силердин жаңылышкандыгыңар. Мындай адамдар менен баягы мамилеңерди бир аз чектегенге дагы чектеген да жакшы да. Анткени көпчүлүк мындай айымдар менен сүйлөшкөндөн кийин силер өзүңөрдү байкап көрсөңөр, силердин денеңер алсырап үйгө келгенде кандайдыр бирөө силерди энергияңарды жутуп ичип алгандай эле болот да. Эчтеке кылгыңар келбей, маанайыңар деле жөн жок эле, жашооңордо бардыгы сонун болуп турса деле чөгүп, белгисиз эле себептер менен жинденүү пайда боло берет да. Бул дагы ошол токсичный, башкача айтканда, силердин жашооңорду дагы баягы уулап аткан адамдардан көз каранды. Андан тышкары энергия дагы көп кайсыл жакка кетет? Биз деген көп баягындай убада, башкаларга көп убада берип койгондон, анан көп жашообузда бүтпөгөн иштер болгондо биздин энергиябыз кете берет. Анткени мээ деген бүтпөгөн ишке өзүнүн көңүлүн коюп, ошондон мындай вниманиясын албай коет да, көңүлүн албай коет. Ошон үчүн көбүнчөсү тиги ишим бүтпөй койдум эле, бул ишин баштадым эле, ошо менен кала берди, тиги китебим окулбай калды, баламдын баягы эме бирдеме сурады эле, ошону кылбай койдум деп баягы бүтпөгөн иштер өтө көп да. Анан ал иштер мээде дагы бүтпөйт. Силер ойлоно берсеңер, ал иштер бүтпөйт да. Андан көрө анын тизмесин жазгыла, бүтүрө албаган же болбосо качандыр бир кезде кылам деп ошо менен кылбай коюп, бирок ойлонуп жүргөн иштердин тизмесин жазыңыздар. Андан тышкары бирөөгө убада берген болсоңуздар, анын дагы тизмесин жазып туруп, ичинен маанилүүрөөктөрүн тандап алып, ошондон бирден аткарып бүтүргөнгө аракет жасоо жакшы да. Андан тышкары энергия дагы каяка кетет? Бул многозадачность деп коет, же башкача айтканда, биз баягы жашообузда жумушубуз көп болгондо, эртең менен садикке балдарды алып барып үйгө келип тамак жасап, же болбосо жумушка чуркап барып, кээбирки адамдардын бир эмес 2-3төн дагы жумушу бар. Андан чуркап келип үйдөн дагы үй жыйнап, күйөөнү дагы тейлеп, балдардын сабактарын да окуп, жуунтуп, кир жууп, үйдү жыйыштырган дагы, же курбуга чалып, анан кийин ата энеге чалып, бардыгына жетишиш керек да. Ошол адамдын многозадачность деген нерсеси өтө көп энергияны сарптайт. Анткени биздин мээ баягы тамак жасап атканда көңүлүн ошо тамакка бурганды, жакшы кылып бүтүргөндү жакшы көрөт да. Бирок биз ар жакка мындай көңүлүбүздү бурдура берсек, тамак да жакшы болбойт, баягы сүйлөшүп аткан адам менен да жакшы баягы эмне жөнүндө сүйлөшкөнүңөрдү деле унутуп каласыңар да көбүнчөсүчү. Почему? Потому что падает продуктивность, энергия жоктукту билдирет да, аздыкты билдирет. Ошон үчүн адам, мен дайыма айтам да, жашоосун жумалап жашайт депчи. Башкача айтканда, биз бир жумалык жашоо менен жашайбыз. Өзүңөр деле байкап көрсөңөр болот. Мен мисалы үчүн доктурга экинчи күнү барам, же болбосо конокко жума күнү барып келем, же болбосо суббота күнү сейилдөөгө чыгам үй бүлө менен деп, баягы жуманын күндөрүн айтып атап дагы жашайт да. Бунун негизинде силер дагы өзүңөрдүн жашооңордогу керектүү, баягы силер кыла турган, милдеттүү болгон нерселерди ошол жумага баягы
бөлүштүрүп туруп анан кийин жасасаңар жакшы да. Башкача айтканда, мисал, мен биринчи күнү апама чалбайм, апама мен экинчи күнү чалам, мисал үчүн, же болбосо бешинчи күнү, жума күнү баардыгына чалып, баардыгынын ден соолугун сурап, баарлашып сүйлөшөм деп, баягы даже ошол сүйлөшүүнү дагы биз өзүбүз мээбизге баягы пландап, тизмеге коюп, тепкичтерге коюп койсок, биз дагы баягы алакты болбойбуз да. Же буну кылганды билбейбиз, же буну кылганды билбейбиз. Бул деген көп баягы биздин дагы ресурсту алып кетет да. Мисал үчүн, ошол эле продуктыга барабыз, бул дагы көбүнчөсү пландаштырылбай эле, жок калганда эле чуркап барабыз, бирок аны дагы баягы планга мен суббота күнү күйөөм менен чогуу, же болбосо күйөөм өзү мен план жазып берем, продукттун тизмесин ошо менен алып келгени оң деп жазып койсоңуздар өтө сонун да. Башка күндөрү, башкача айтканда, ал продукты менен башыңар оорубайт. Же болбосо апама чалат элем бүгүн деп, унутуп калдым деп ага кыжалат болбойсуңар, же болбосо өзүңөрдү күнөөлөбөйсүңөр, чалбай калдым, жетишпей калдым депчи. Ошон үчүн баардыгын бөлүп, жумага бөлүп койсоңор, силер дагы баягы ойлогонго дагы убактыңар, өзүңөрдү ойлогонго дагы убактыңар калат. Аял, эркек деле азыркы убакта бул жөнү жок ушак айыптоого. Башкача айтканда, бул дагы силерге эч кандай маанилүү же болбосо силерге керектүү маалыматтарды алып келбейт. Бирок ошол эле учурда силер жөн гана өзүңөрдүн убактыңарды сарптайсыңар, чарчайсыңар. Андан тышкары, ушак деп атканда баары бир деле адамдын ичинде өзүн күнөөлөө сезимдери ойгонот да. Эмнеге антип айтып атам, же болбосо эмнеге буга кошулуп атам бунун сөзүнө деген сыяктуу. Андан көрө сүйлөшпөй эле койсок болмок деген сыяктуу уялуу сезимдер дагы пайда болот да. Кааласаңар да, каалабасаңар дагы баары бир деле биз адамбыз, жаңылышат экенбиз. Бирок ошондой ушактын башталаардын алдында силер өзүңөргө жок, болду, мен бүгүн эмес, негизи эле бүгүндөн баштап эч кимди жамандабайм, эч ким жөнүндө сөз кылбайм. Бирөө сөз кылган болсо дагы сүйлөшпөй эле коелучу, андан көрө давай башка темага сүйлөшөбүз. Давай, мисалы үчүн, Бакыт клубундагы посттордон окудуңбу, сенин жашооңдо кандай деген сыяктуу нерселерди айтып, ошол пайдалуу нерсени маалымат катары бири-бирибизге тартуулаганды үйрөнсөк, бул дагы жашообузга чоң сонун нерселерди киргизет да. Бул жерден энергияны дагы эмне алат? Бул физикалык жактан биз дагы энергияны көп сарптайбыз да. Башкача айтканда, туура уктабайбыз. Бардыгы көбүнчөсү 2-3 жатат. Мен деле көбүнчөсү 2-3 жатам, жатчым. Азыр деле кээде андай болуп калат, бирок өзүмдү көндүрүп, өзүмө баягы чек-лист жасап, 30 күндүн ичинде мен 12ге чейин жатып, уже уктап калам деген убада менен ошол убадамды аткарып жүрөм да. Эмнеге? Анткени түндө, кыздар, силер барыңар эле жаш болгуңар келет, эч ким карыгысы келбейт, эч ким баягы бетинин түзүлүшүнүн өзгөрүп кеткесин каалабайт. Андыктан буну билип алсаңар да жакшы. Түндө 12ден 5ке чейин адамдын организминде мелатонин деген гормон күч алат да. Мелатонин деген гормон силердин жаштыгыңарга, андан тышкары силердин иммунитетиңерди көтөрүүгө жардам берет да. Ошон үчүн ал гормонду кой берип жибербей, же болбосо жашооңорго киргизбей койбой, так туура 12ге чейин жатып уктап калсаңар, силерге дагы туура болот да. Анан көпчүлүк кыздар азыркы убакта телефондор аябай күч алып кетти. Бардыгы телефонду бир тиктеп туруп анан кийин жатпаса деги эле уктабайт. Бирок бул деген телефондун көк баягы түстүү свети силерге конкреттүү түрдө мээңерге импульс берет да. Уктаба. Сен деген буну түшүнүп, окуп, көрүп,
аягына чейин бүтүрүшүң керек, сен уктабашың керек деген сыяктуу силерге мээңерге ошондой импульс берип турат да. Ошон үчүн уктаардын алдында андан көрө телефонду 1 саат алдын ала жөн эле коюп койгонуңар туура болуп саналат. Андан тышкары негизи эрте туруш керек деп да көп айтат. Анан кийин карасаң эле айым киши баягы жумуштарын баарын бүтүрүп, инстаграм чукуп бүтүп, анан кийин өзү 2-3тө жатып, эртең менен 5-6да турганы бул туура эмес да. Анткени адам, особенно аял киши жок дегенде 7 саат уктаганы негизи нормалдуу нерсе да. Силер уйкуңар канбай калса, эртеси күнү силер өзүңөр байкабаган, маани бербеген эле баягы денеңердеги өзгөрүлүшүнөн башка адамдарга атырылып, жиниңерди көрсөтүп, жинденип, кыйкырып, урушуп, балдарга баягындай жөнү жок эле аларды урушуп, күйөөгө дагы нааразы боло бересиңер да. Болгону эмнеден? Болгону денеңер эс алган жок. Ал силерге мен чарчап атам, жаткым келип атат деп өзүнүн баягы сөзүн айтып атат да, дене дагы сүйлөйт да. Бирок биз денени укпайбыз дагы. Көбүнчөсү менен ойлонобуз. Бул деген желмогуз ушинтип кеч келди деп ага атырылабыз. Бирок силер уйкуңар канган болсо, анын кеч келгенине анча деле көңүл бурбайт болчуңар да. Мисалы үчүн мен аны күтүп отурдум, ошон үчүн уктабай деп биз өзүбүзгө күнөөлүү адамды таап алабыз дагы, өзүбүздөн күнөөнү чыгарып коебуз. Андыктан туура жашаган өтө пайдалуу нерсе да. Биз негизи энергияны дагы каяктан алабыз, каяка коротобуз айтып кеттик. Эми каяктан алабыз? Бул дагы өтө мындай маанилүү нерсе. Мен дайыма эфирде өткөндө 3 стратегия менен өтөм да. Көйгөй, мисал, андан тышкары ал көйгөйдөн чыгууну дагы сөзсүз түрдө айтып кетем. Көбүнчө менин окуучуларым, менин подписчиктерим бул нерсеге көнүп калган. Андыктан энергияны каяктан алам? Энергияны аял киши бардык нерседен алса болот да. Бардык нерседен. Биринчиси, мисалы үчүн, бул өзүңөрдүн маанайыңардан жана мисалы үчүн ойлоруңардан. Кээ бирки айымдар өзүнүн өтүп кеткен жашоосун эстеп, налып, ыйлап, баягындай как сожаление да, эмнеге менин жашоомдо ушундай болду деп баягы өтүп кеткен жашоосуна кайтып келген жакшы көрөт да. Бирок кыздар, мисалы үчүн силер магазинден ошол эле нан алдыңар деп кой, же зергер буюмдардан барып шакек алдыңар, мисал. Ал шакекке кассадан барып канча жолу силер акча төлөйсүңөр. Мисалы үчүн ал 100 миңдик шакек болсо, силер кассадан сөзсүз түрдө 100 миң эле төгөсүңөр акчаны, туурабы? Туура, бирок жашоодо айымдар эмнени жакшы көрөт? Биз өтүп кеткен окуяларга кайтып келип, аны деген башынан жашап мээбизде, ойлорубузда, мындай кылсам болмок, мындай кылып айтып жооп берсем болмок, бир койсом болмок, же болбосо бирөөгө даттансам болмок, эмнеге мындай кылган жокмун, андан көрө унчукпасам болмок деген сыяктуу ар нерселерди ойлой берет да. Анан кийин баягы кассага келгенде карагыла, ошол өтүп кеткен ал нерсеге төлөп койгон баягы шакекке кайра башынан дагы 100 миң төлөйт да. Мен эмне жөнүндө айтып атам? Биз баягы мисалы үчүн бир кыймыл аракет жасадык деп коелу, мисалы үчүн шакек алдык, ага акчасын төлөдүк. Эми бул шакектин баягы азыркы учурда бул шакекти ала турган болсок, бул биздин келечекте кандайдыр бир реакцияларды берет да. Башкача айтканда, биздин азыркы учур келечегибизге өтө чоң таасирин этет, таасир берет. Келечекте биз ал шакекке жыргайбыз, сүйүнөбүз, кийип ар кандай кийимдер менен ар жакка барабыз, маанайыбыз көтөрөбүз деген сыяктуу. Бирок эгерде ошол биз өтүп кеткен нерсеге кайрылып келе берсек, ал дагы биздин келечекке таасирин эте берет да, бере берет. Ошон үчүн тарыхтагы нерсени тарыхта калтырган жакшы, азыркы учур менен жашап, сезип, маанайыңарды түшүрбөй, артка кайтып барып аны оңдоп алам деген
ойлордон арылып, башкача айтканда ойлобой, анткени ал силерге эч кандай силер аны өзгөртө албайсыңар, бул эфирдин башындагы айтып кеткен сөздөрдү дагы биз уже өзгөртө албайбыз. Ал өтүп кетти. 1 мүнөт, 10 мүнөт мурун болду. Болду, ал уже өттү да. Ошон үчүн келечекти ойлогула да. Башкача айтканда, айым киши негизи эркек деле энергияны каяктан алат? Келечектен алат. Ошон үчүн келечегиңерди бузуп салбай, келечектен энергия толук түрдө силерге келиш үчүн силер келечегиңерди бузбашыңар керек да. Башкача айтканда, азыркы учурда бактылуу жашаганды үйрөнүш керек да. Бактылуулуктун дагы окуусу бар. Андыктан билим алып, баягы жашооңорду оңдоп кетсеңер болот да. Ошон үчүн келечектен эмнеге биз энергия алабыз дейбиз, мисалы үчүн манай жок, депрессияда жаткан айымга деле келип туруп баары жакшы болот, көп ойлонбочу, эмки айда экөөбүз сөзсүз Турцияга барып эс алып келебиз десең болду. Ал 1 айдан кийин болуучу ишке, баягы кандай десем, максатка деп коелу, ошол айым ошол күнү эле тура калып, баягы жуунуп, таранып, өзүнө келет да. Мындайча айтканда, азыркы учурда мындай депрессиядан арылат, туурабы? Ошон үчүн биз энергияны келечектен алабыз. Алдыңарга жакшы пландарды коюп, ошол пландардын негизинде жашоону жүргүзгөндү үйрөнөлү. Андан тышкары биз баягы мен айтып аткан куюмдардын оң жана терсин кайсынысын силер тандасаңар, эми оңун тандайсыңар деп ишенем. Оңун тандай турган болсоңор, анда көп баягы ыраазычылык айтканды үйрөнөлү. Ыраазычылыкты биз бири-бирибизге айтканды билебиз, бирок ошол ооздун желин аябыз да. Ошол эле мен постту жазгам, күйөөңөргө жакшы сөз сүйлөгүлө, ага мотивация бересиңер деп жазсам, көбү баягы мен күйөөм көп кетет, мен күйөөм мындай түшүнбөйт, эмне жинтийдибиз ага деп айтат деген көп комментарийлер келди. Ооба, андай болушу да мүмкүн, бирок жакшы сөзгө көнгөн адам, көнгөн үй бүлө, ал жакта уруш талаш болбойт. Ал жакта бардыгы жакшы, түшүнүк, бири-бирин сыйлоо дагы пайда болот. Анан кийин мисалы үчүн айым деле өзүнүн күйөөсүнөн мени эркелетсе экен, мага жакшы сөз айтса экен деп көп күтөт. Эмнеге айым киши көп кетпейт жакшы сөздөн, туурабы? Ошол сыяктуу эркек деле көп кетпейт. Болгону биз ал нерселерди айтпайбыз. Эми мен эркегиме ыраазычылык айткандай, ал эчтеке кылган жок дешиңер мүмкүн. Бирок болгону силер байкабай калгандырсыңар, анткени ал көчөдө жүрүп деле көп силер байкабаган, билбеген, силерди багыш үчүн, балдарды багыш үчүн иштер жасап жүргөндүр. Ошон үчүн байкаштыргыла. Андан тышкары көпчүлүк айымдар аны эмне кубантаарын билбейт да. Мисалы үчүн мен бир окуучуман сурадым: сени эмне кубантат? Айтчы десем, жарым саат ойлонду, эч жооп жазган жок да. Сен убактың болбой атат окшойт жазганга десем, жок, мен жанатан бери, жарым сааттан бери ойлонуп атам деди да. Көрдүңөрбү, көпчүлүк айымдар аны эмне кубантаарын дагы билишпейт да. Силерди эмне кубантат? Эмнеден силердин көңүлүңөр ачылат? Силерге белек бергенденби, кучактаганданбы, жакшы сөз айтканданбы, же болбосо бир жака сейилдеп чыкканданбы, чогуу бир нерсе жасаганданбы, же болбосо мисалы үчүн билбейм эми, ар адамдын ар кандай кубантуучу нерселери бар, же бир нерсе окуганданбы, ошонун тизмесин жазып алсаңар, силер так даана билип баштайсыңар. Баягы терс куюн жанып баратканда силерди кубантуучу бир нерсени жасап, өзүңөрдү ошол жакка алып кеткенге аракет жасайсыңар да. Андан тышкары биз баягы мээнин дагы энергиясы болот дедик, башкача айтканда акыл эстин, акыл эстин энергиясын өрчүтүш үчүн бардыгы айтат, китеп оку, билим ал депчи. Бул туура нерсе, бирок андан дагы тышкары биз деген ментальная, кандай десем, креативный полушарияны, мына мээ деген оң, анан сол жак болот, ошол
биз көбүнчөсү сол жагыбыз менен көп колдонобуз да, ойлонобуз, бир нерсе чечебиз, сындайбыз, же болбосо дагы бир нерселерди кылабыз. Бирок оң тарабыбыз анча жакшы өнүккөн эмес да, көбүнүкүчү. Ошон үчүн ал жакты өнүктүрүш үчүн биз баягы кандай десем, креативное мышленияны өрчүтүш үчүн эмне кылышыбыз керек? Колуңар менен көп иштешиңер керек да. Баягы ментальная арифметика дейт, же болбосо балдарды кол менен көп баягы кыймылдатканды үйрөтөт. Башкача айтканда, колуңар менен деле ар кандай упражненияларды жаза берсеңиздер, силердин сөзүңөр дагы өрчүйт да. Анткени бул речке өтө чоң таасирин берет. Көбү сурайт, сиз кыргызча жакшы сүйлөй алчу эмес элеңиз го, мисалы үчүн 7 ай 8 ай мурун депчи. Мен чындыгында кыргызчаны окуп атам, азыр тексттерди өзүм деле которуп калдым. Конечно, переводчик менен колдоном, айла жок, бирок сүйлөгөн жактан дагы адам деген колдорун көп кыймылдатканда, көп упражнение жасаганда, же бир нерсе тартканда, же колу менен, пальцылар менен бир нерсе кылганда, баягы кандай десем, даже көп жазганда, анын ошол креативное мышление, башкача айтканда, өзгөчө ой жүгүртүүсү өнүгүп өрчүйт да. Бул өзгөчө ой жүгүртүү эмнеге керек? Мисалы үчүн мага эмнеге керек? Силерге эфирлерди өзгөчө кылып айтып берүүгө, өзгөчө кандайдыр бир схемаларды, сүрөттөрдү тартканга, жакшы жеткиргенге, баягындай мисалдарды келтиргенге, ошонун бардыгына керек. Андан тышкары мен кыргызча силерге сүйлөп бергенге, башкача айтканда, тилди дагы өрчүтүп өнүктүргөнгө мага өтө керектүү нерсе да. Бир нерсени боегула. Көргөндө сиз жакшы сүйлөй алчу эмессиз да, мында орусча сабак өчүн бизгечи. Азыр YouTube'дан сабактарыңызды көрүп таң калдым да, жакшы өчүп калыптыр, кызыктыруу депчи. Ооба, мен өзүмдүн мисалым менен эле силерге айтарым, силер мына живой пример, мени билген кыздар көп. Мисалы үчүн ошол 1 жыл мурун мен сүйлөгөндө аябай онтоп, аябай кыйналчумун. Чындыгында аябай кыйналчумун да. Анткени көп сөздөрдү билчү эмесмин, же кээ бирки сөздөр мындай туура аталышын билчү эмесмин да, мындай ударениясы же болбосо окончаниялар кандай болуп кетет деп, баягы ичимде көп сомнение болгондуктан көп баягы сүйлөй алчу эмесмин да жакшы. Азыр адам бардыгын кыла алат. Болгону силерге баягындай, кандай десем, желание керек да, максат керек. Менин баягы чоң максатым кыргыз айымдарга билимди жеткирүү да. Билимди жеткириш үчүн мен кыргызча сүйлөшүм керек экен деп, баягы мен өзүмдө ошол нерсени кааладым. Ошол каалоомду 7 айдын ичинде альхамдулилля жакшы жыйынтыктарды көрүп атам. Азыр деле еще окуганга көп нерсе бар. Токтогонго азыр болбойт да. Андан тышкары биз креативный мышленияны, башкача айтканда өзгөчө ой жүгүртүүнү кантип өрчүтсөк болот? Бул сөзсүз түрдө медитация жасоо. Эртең менен туруп намаз окуйсуңуздар, мисалы үчүн намаз окугандан кийин зикир тарткыла. Зикир тарткандан кийин Курандан 10, мисалы үчүн барак окугула, арабча окугула. Бул дагы силердин тилиңерди өрчүтөт. Мен деле мисалы үчүн окуп атам да. Эми башында аябай кыйын, ооба, бирок жашоо ошону менен кызык да, туурабы? Ошон үчүн аны окуткөндөн кийин билбейм, или ага чейинби, каалаганда өзүңөрдү каалагандай кылып жазып алгыла да. Душ көп сурайт. Сиз эртең менен турганда эмне кыласыз депчи. Мен эртең менен турганда душка түшөм, андан кийин намаз окуйм, андан кийин зикир тартам, 10 барак Курандан окуйм, арабча бир аз тамгаларды талдап баягындай окуганга аракет кылам, кыргызча текст жазам, пост жазам. Ошон үчүн эртең менен 1 саат кетет меники текст жазганга көбүнчөсү. Азыр бир аз мындай азыраак кетип калды убакыт. Андан кийин сөзсүз түрдө мен медитация жасайм да. Медитация бул силердин оюңарды, намаздагы, кстати, ойду тазалаганга аракет кылат, жардам берет да. Анткени намазда силер Аллахтан башка эч нерсени ойлобогонго аракет кыласыңар. Ошондой эле
медитацияда дагы силер ойду тазалап, бир нерсени, бир көңүлүңөрдү бир нерсеге койгонду үйрөнөсүңөр. Бул жүрөгүңөрдөгү тынчтыкты алып келет жүрөгүңөргө. Ошон үчүн бул нерселер өтө зарыл нерселер да. Анан кийин кээ биркилер айтат да, бунун баарын өөрчүтүп алсам, физикалык жактан, эмоционалдык жактан, интеллектуалдык жактан мен энергияны алсам, мага ошол жетиштүү депчи. Мен баягы рух жактан же болбосо жан дүйнө жактан энергия албай деле койсом боло берет да, эмне болмок эле, жүрөт коорустар деле депчи. Бул силердин туура эмес ой жүгүртүүңөр да. Анткени биз жан дүйнөбүздү биз камсыздабасак, ал башка баягы мен айтып кеткен үч нерсени жөн гана ошол үч нерсени камсыздоочу, баягындай жардам берүүчү, энергия берүүчү нерселерге просто тоскоолдук кылып коет да. Башкача айтканда, силер намаз окубасаңар, башка жагыңар деле жакшы иштебесе, ооруга чалдыксаңар, кандайдыр бир туура эмес нерселерге, адамдарга, тамакка деле, адал эмес тамакка деле баягы туш болсоңор, анда просто таң калбагыла да. Бул деген силердин өзүңөрдүн рухуң, баягы жан дүйнөңөрдүн өнүктүрбөгөнүңөр. Анткени биз жан дүйнөсү жок, просто жашоо жок да. Бул мага эмес, элдин баардыгына керек. Ошон үчүн Алла Таалам билүүчү зат бизге баягы фарз берген, фарзды аткаруу зарыл. Андан тышкары дагы унутуп калыптырмын, айтып кетем деп, энергиядагы айымдарда, именно айымдарда каяка кетет. Бул ар кандай мусор нерсени чогултуу. Башкача айтканда, кээ бирки айымдардын үйүнө кирсең, алардын үйүндө баягындай банкалар толтура, кандайдыр бир пакеттерди чогулткан, керексиз эле нерселерди. Кандайдыр бир дагы баклажка, билбейм, эски пальто, школдо кийип жүргөн кофталар, юбкалар, аларды өмүр бою колдонбойт да негизичи. Бирок эми ыргытып салсам жалко же деп баягы илип койгон да. Биякта балдарынын күйөөсүнүн баягы кийимдери батпай жатса шкафка, кандайдыр бир керексиз эле нерселер шкафта толуп жата берет. Бул мен ыргыта албай атам депчи, же болбосо ата энеси же жакын тууганы мындай сувенир же бир нерсени белекке алып келген болсо, аны дагы ыргыта албай баягы кармап отура берет да. Бирок ал көп орунду ээлесе деле унчукпай ошону кармап отура берет да. Мисалы үчүн, мага тоскоолдук кылып аткан буюм болсо, мен ал буюмга байланбайм да. Анткени апам деле мисалы үчүн мага ал нерсени белекке берген болсо, мен апам таарынып калат депчи ойлобойм да. Бул силердин гана оюңар. Анткени силердин апаңар ал буюмуңар үйдө эмеспи, биринчиден сурабайт деле болуш керек, экинчиден сураса деле мага тоскоолдук кылды, бирөөгө белекке берип койдум же болбосо жөн гана үйдөн жок кылдым деген сөздөрдү айтсаңыздар, тоскоолдук кылса, анда макул деп деле ал деле силерди ойлонот да. Андан тышкары энергияны дагы аял киши каяктан алат? Табияттан өтө көп энергия алабыз биз. Жай мезгилинде жылаң айлак баскандан, бул өтө мындай силер байкабайсыңар, бирок эмнеге байкабайсыңар? Анткени денеңердин сөзүн түшүнбөйсүңөр да. Денеңерге жөн гана көңүл бурсаңар, ал силерге өзүнүн рахматын деле айтат да. Жайында жылаң айлак баскандан силер өтө чоң энергия аласыңар. Даракка жөлөнгөндө, күз мезгилинде азыр эле эшикке чыгып же эртең деле мисалы үчүн сонун саргайып калган даракка жөлөнүп, ошол даракты деле ички баягы дарактын ичиндеги болуп аткан процесстерге деле баягы фантазия кылып элестетсеңиздер, аякта деген канча деген процесстер жүрүп атат. Алла Таалам канчалык ошол даракка күч, кубат, дем, баягындай энергия берип атат да. Ошончолук даракты кармап, жалбырактарды баягы өстүргөнгө, ошону сезип баягы даракты кармап көрсөңөр, силер дагы бир кызыктай болосуңар. Бирок бул сонун нерсе да. Андан тышкары аял киши суудан өтө
сонун баягы маанай алат да. Көбүнчөсү аялдар жакшы көрөт, суунун боюна баргым келип атат, я хочу на море дейт орустар көбүнчөсү. Мен сууга баргым келип атат деп. Мисалы үчүн эркектер антип айтпайт да, я на море хочу депчи. Анткени бул нерсе бизге керек да. Биз суунун жанында жөн гана отурганды жакшы көрөбүз. Бирок сууну кармап, баягындай ырахат алсаңар болот да. Бул Алла Таалам бизге берген табият менен баягы суктануу өтө биздин энергиябызды күчөтөт. Андан тышкары отту караганды да жакшы көрөбүз. Ошол отту карап отурганда деле кандай сонун, анын баягы жалындарын жөн эле рахат менен карап отурсаңар деле өтө сонун нерселер тартуулайт. Андан тышкары таза абадан дагы биз сонун нерселерди алабыз. Именно таза аба айымды мурдуна урганда, баягы тоого келгенде, эшикке машинадан чыкканда деп баягы дем киргизгенде ичиңерге силер бир башкача болосуңар. Көбүнчө эркектер мисалы үчүн бул нерсени даже байкабайт да. Мисалы үчүн вот бунун баардыгына рахат алуу менен караңыздар. Андан тышкары энергияны биз каяктан дагы баягы алабыз. Бул биздин үй-бүлөдөн, социалдык баягы чөйрөдөн, андан тышкары өзүбүздүн кандай десем, ичибизден алабыз. Үй-бүлөлүк ресурстарга эмне кирет? Биздин мисалы үчүн ата текте кандайдыр бир атактуу адамдар болсо, биз ошого сыймыктанабыз. Бул да бизге кандайдыр бир күч, кандайдыр бир энергия берет экен да. Кандайдыр бир ошол сыймыктануу бизге мындай бизди жөлөп тура турган бир нерсе сыяктуу болуп турат экен да. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн өзүңөрдүн ата тегиңердин тарыхын билген жакшы да. Бизде айтылган жетти атаңарды билгиле депчи. Бул жөндөн жөн эмес да. Силердин үй-бүлөңөрдө мисалы үчүн ким атактуу болгон, ким баягы баатыр болгондур, бирөө жазуучу болгондур, бирөө кандайдыр бир өзүнүн таланттары менен же болбосо өнөрлөрү менен мындай өзгөчө болгондур. Бул дагы силерге мындай өзүнчө бир сонун нерсе тартуулайт да. Андан тышкары үй-бүлөдөгү ресурстар бул биз үй-бүлөбүздө жетиштүү акча ресурстары болгондо дагы биз өзүбүздү тынч жана жакшы сезебиз. Бул да бизге кандайдыр бир энергияны тартуулайт. Мисалы үчүн айым киши деле баягы күйөөгө тийген болсо, бирок өзүнүн ата-энеси жакшы жашай турган болсо, айым киши дагы өзүн баягы барктуу сезет. Бул барктуулук акчага байланбаш керек да. Бирок биз дагы кандайдыр бир себептер менен баары бир деле болбой эле баягы адам болгондуктан кийин байлана берет экенбиз. Андан тышкары баягы биздин үрп адаттар дагы бизге өтө көп энергияны тартуулайт да. Өзүнчө бир бийлери, мисалы үчүн мен дайыма айтам, Мавлидке барганда канча деген миң деген адамдар Москва шаарында Крокус Сити холлдо туруп гимн ырдаганда колдорун жүрөккө коюп, керилери ыйлап да жиберген да. Анткени бул дагы гимн дагы биздин өзүбүздүн кыргыздардын салтына же болбосо баягы адаттардын бирине кирип калат. Бул нерселер үй-бүлөнү бекемдетүүчү символдор деп койсок болот. Ошол гимн ырдаганда канча деген кыргыз деген туруп, ошондой кандайдыр бир сонун сезимдерди сезип, бири-бирин караганда, ооба бул менин кыргызым деп карап, ошондой бир сплоченность болгон да. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн үрп адаттар дагы бизге сонун энергияны тартуулайт. Анткени силер 4-күнү күнү плов жасап, мисалы үчүн тамак иче турган болсоңор үй-бүлөңөр менен, 4-күнү күнү эч ким эч жака барбайт. Анткени үйдө сөзсүз түрдө Куран окулуп же болбосо плов жазалат деп баардыгы чогулуп келет. Көрдүңөр, канча деген адамдарды бир дасторкондун үстүнө чогулткан бир эле үрп адаттын бири. Мисалы үчүн силер деле эстеп көрсөңөр болот, кичинекей кезиңерде чоң апаңар же апаңар эшикке мисалы үчүн нан жасаганда баягы баарыңар чогулуп ошол нан менен каймак жегенди же болбосо чай ичкенди кандай жакшы көрчүңөр эле. Көрдүңөрбү, кандай сонун нерселер үйдөгү баягы үрп адаттар канчалык адамдарды баягы
чогуу кылат. Андан тышкары социалдык айтып кеттим. Чөйрөдөн биз көп энергия алабыз депчи. Социалдык жактан чөйрөдөн биз кандай энергия алабыз? Курбулар менен сүйлөшкөндөн. Айым киши карап көрсөңөр көпчүлүк учурда 4 кыз болуп баягы достошот. Көбүнчөсү 4-4төн дос болушат да. Эки эле мисалы үчүн менде мисалы үчүн сөзсүз түрдө бир компанияда 3 кызым бар, мен менен 4 болот. Бир компанияда дагы ошондой, экинчи компанияда деле ошондой. Башкача айтканда көпчүлүк эле айымдарда ошондой нерсе бар да. Эмнеге? Анткени 4 кыз бири-биринен дагы маанай, сонун энергия же болбосо кандайдыр бир кеңештерди алмашып, бири-бирин колдоп баягы алып турганга аракет кылат. 4 тең 4 баягы айымдын түрү болуп саналат да. Ошон үчүн айымдын түрлөрүн эми айткан өтө көпкө созулуп кетет. Бул жөнүндө айтпай эле коеюн. Андан тышкары биз энергияны каяктан алабыз? Биз бир жерге барганда туура сүйлөп, элдер бизге баягы элдер дейм, күйөөбүз бизге суктангандан. Өчүп калдык деп атпаймынбы мен? Көрүнүп атабыз, Комментарийлер чыгарып эле койсо. Аты жазып угулбайды калса булар дагы эметип калат да. Ошондой биз баягы тойлордон жакшы сөз сүйлөп, үлгүлүү болуп жүргөндө дагы биздеги күйөөбүз бизге суктанган болсо, жаныбызга келип бизге баягы өзүнүн көңүлүн бурдурса көп, биз ошондон да көп энергия алабыз. Андан тышкары сүйлөшүүдөн, баарлашуудан, андан тышкары көп лекциялардан, алымдардын баягы сонун семинарларынан же болбосо айымдардын семинарларынан биз сонун энергетиканы алабыз. Андан тышкары бизди башка бирөөлөр жакшы дегенде, бизди мактаганда, биздин баалуулугубузду сөз менен көтөргөндө дагы бизге өтө жагат. Андан үчүнчүсү, мен айтып кеткендей, бул өзүбүздөн энергияны көп алабыз. Бул кандай өзүбүздөн энергия ала алабыз? Бул жерден биринчиден силер өзүңөргө суроо бергенди үйрөнүшүңөр керек. Мага эмнени караган жагат? Же көргөн жагат деп. Анткени адамдын 5 орган чувств деген бар. Биздин организмдин 5 орган чувств, азыр түшүндүрүп берем. Мен эмнени көргөн жакшы көрөм. Мисалы үчүн биз көрөбүз, угабыз, мурдубуз менен сезебиз, тилибиз менен да мисалы үчүн даам татабыз, анан колубуз менен кармап көрүп, тактильный прикосновение, то есть бизге 5 органов чувств бар, 5. То есть ошолор менен бизге эмнелер жагат? Мисалы үчүн эмнени караган жагат, эмне көргөн жагат? Бунун тизмесин түзүңүздөр. Андан тышкары мага эмне жеген жагат? Бир кызымдан, окуучуман сурасам, сен эмнени жакшы көрөсүң? Кандай шириндик жакшы көрөсүң? Же болбосо кандай жемиш жакшы көрөсүң десем, ойлонуп туруп, мен билбейм, бадыраңдан башка эчтеке жеген эмесмин деди да. Мен таң калдым, ооба. Ошон үчүн көбүрөөк ар нерсени даамын татып көргүлө. Силерге эмне жакты, эмне жаккан жок. Жакпаган нерсени тийбей койгонго аракет кыласыңар, эмкиде жаккан нерсени сураганды билесиңер да. Анан кийин күйөөңөрдөн анан эмне ала келейин десе, билбейм, өзүң бил деп койгондо туура эмес да. Ал да күйөө билбей калат эмне ала келишти. Андан тышкары бул жыт силерге жытыңар кандай жыт жагат? Мисалы үчүн бул дагы мындай маанилүү нерсе да. Анткени кээ бир үйлөргө киргенде өтө жагымсыз жыттанат. Силер да үйүңөрдүн жытын дагы баалап көргүлө. Канчалык деңгээлде силерге жагымдуубу же башка бирөө киргенде сурап көргүлө жакын адамдарыңар. Сага эмне жыттанып атат, үйдөн жыт чыгып атабы, кандай дейсиң деген сыяктуу. Эмнеге бул нерсе керек? Жыт, анткени эркектер деген эркектер үчүн жыт өтө
өтө маанилүү нерсе да. Алар жытты биринчи орунга коет да. Ошон үчүн силердин үйүңөр туура эмес же өзүңөр туура эмес жыттансаңар, башыңардан башка жериңерден жыт чыгып тура турган болсо, болду, силер күйөөңөргө жагымсыз бойдон каалай бересиңер. Бир жолу жагымсыз болуп калсаңар, бул ойду оңдоо, эркектин оюн оңдоо өтө кыйын болот да. Андан тышкары силерге эмнени уккан жагат? Кандай сураларды, мисалы үчүн, сүрөлөрдү уккан жакшы көрөсүңөр, же болбосо бирөөнүн сүйлөгөнүн, апаңардын үнүн жактырасызбы, же болбосо мисалы үчүн күйөөңөр бир нерсени айтып бергенин жакшы көрөсүзбү, же балдарыңыз жаныңарда кыңылдап, ырдап же кыйкырып ойноп атканын жакшы көрөсүзбү? Ошону билишиңер керек да. Андан тышкары силер эмнеге кол тийгизгенди жакшы көрөсүңөр? Мисалы үчүн, эми мен мен обойду кармаганды жакшы көрөм да. Эми бул күлкүлүү көрүнүшү мүмкүн, бирок мен Эже 27 секунд калды дейт. Азыр өчүрүп кайра кирелиби?